27 ноябрь күнү Капырайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде Кармелица аталышындагы көргөзмөнүн бет ачары болгон. Болуп өткөн иш-чара феминисттик көз карашты чагылдырып, анда кыздар жылаңач денесин элге ачык көрсөткөн. Ага коомчулуктун нааразычылыгы күчөп, аталган мекеменин директору кызматтан бошотулган. Андагы айрым көрүнүштөр чектен ашып, Маданият, маалымат жана туризм министрлиги искусствонун мындай провокациялык чакырыктарын колдобой тургандыгын билдирген. Ошондой эле иш-чарага тиешеси бар жарандардын бардыгы чара көрүүлөрү белгиленген. Мындан тышкары социалдык тармактарда көргөзмөнүн элементи катары жылаңач кыздардын жүргөнү айтылып, сүрөт видеолору тараган. Караманча каршыбыз. Кыргыз аялдары биз аларга каршыбыз. Биз ошо өзүбүздүн нукура кыргыз салтыбызды карманып калышыбыз керек. Биз батыштын цивилизациясын колдонбой эле койгонубуз жакшы. Биз өзүбүздүн эле кыргыз салтын пайдаланып, курман жандатка чыккан, элин, жерин коргоп, биз ошол эле линияда кете беришибиз керек. Феминали көргөзмөсүнөн соң коомдук активисттер топтолуп 2 декабрда нааразычылык акциясына чыгышкан. Ошондой эле Бишкек шаарында белгилүү маршрут аталышында кыргыз маданиятын чагылдырган акция уюштурулуп, Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов да катышкан. Мындан тышкары кыргыз кийимин, ак элечек кийген энелер жөө жүрүшкө чыгып, шаар мэри бул иш-чараны колдоого алган. Бизге бейөкмөт уюмдардын кереги жок. Ошону мен суранып кетер элем, өзүбүздүн мамлекеттен, жетекчилерден ушул окшогон уюмдарга тыюу салсак деп чечем. Бүт Кыргызстандагы энелердин атынан, энелер мээримдүү болот, ыймандуу болот. Биз ушул жаштарды жакшы тарбияга чакырышыбыз керек. Азыр ушул мезгилден баштап биз чек кой болсок, биз кыргыз эли кайсыл жака барабыз? Бейөкмөт уюмдардын мындай каржылоосунун бизге кереги жок. Өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын деле каржысы жетет. Ош шаарындагы Алымбек Татка эс алуу жайында бүгүн 20дан ашуун улуттук кийимди кийинген апалар феминисттердин бул кадамына каршы экенин билдирип чогулушту. Энелер жаштарды батыштын маданиятынан алыс болууга чакырып, кыргыз маданияты, салт санаасы маанилүү экенин белгилешти. Андан соң ак элечек энелер чай үстүндө маектешип, жаштарга үлгү көрсөтүү жана аларды азгырыктардан коргоону талкууга алышты. Ойлонуп ойлонбой оюна келген сүйлөгөндөрдү көрүп атабыз. Чоң эл адамдардын. Ошолор эми кичине акыл эс менен сүйлөсө, баары эле эл ошолордой эмес да. Ойлонуп сүйлөйт. Өзүнүн улутун сыйлаганы бар, келечекти ойлонгону бар. Ошолорго туура эмесирээк иш кылып атышат. Бул туура эместик эле дейбиз. Чындыкты чындыктай баалаш керек. Иштегенди иштегендей баалаш керек. Жоктон эле ар нерсени ойлоно берген бул туура эмес. Айрым чыгуулар болуп атат. Биздин президентибиз аябай сонун программада иштеп атат. Биз ошол кишинин ишин колдошубуз керек. Кыргыздар байыртадан аялдардын үйдөгү, коомдук ордуна өзгөчө маани берип аздектеп келген. Кыргыз маданияты тарыхы жыл өткөн сайын жашарып, дүйнө эли суктанып келе жатат. Ал эми искусствонун кыргыз коомчулугуна жат болгон багытын жайылтуу бул каада салтты бекем карманган калк үчүн чоң сокку болду. Ал эми феминали көргөзмөсүн колдоп чыккан эл аралык бейөкмөт уюмдардын ишин тыкыр көзөмөлдөөнү бүгүнкү акциядагы апалар талап кылууда. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар.